Туғандар, мол кимдир бирөөнүн аябай пешене тери менен, кимдир бирөөнүн кыйналып, кимдир бирөөнүн ыйлап, кимдир бирөөнүн өзүнүн башында үй жок болсо дагы муктаждар үйлүү болсун деп тапкан аманаттары. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу эл жакшылары. Буюрса биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуу фонду Ордол Ош чергесинде муктаждар үчүн турак жай комплексин баштаганбыз. Быйыл 2026-жылы. Быйыл азыр июль айынын 25-и. Биз 2 күн мурда дубалын, биринчи, экинчи кабат дубал стенасын толук бүтүп, бирок усталардын кызмат акысын ушундай бир улам сиздерге жакшы көрүнүп, жаман көрүнүп бере албай ушундай туруп калдык да. Биз усталарга буга чейин биринчиден ушул майдала отуруп кечээ күнгө чейин мен 140 000 сом өткөргөнгө чейин 35 000 сом өткөргөн болсом, кечээ күнү 140 000 сом өткөрдүк. Ошондо жалпысынан 175 000 сом аванс усталарга биз өткөрдүк, тугандар. Анан 2 күндөн бери, 3 күндөн бери мен кайра сиздерге кайрылып атам, урматтуу эл журт. Келгиле тыйындап бизге 200 000 тегерегинде эле бир жетпей атат деп сиздерге кайра кайрылган. Бул 200 эле адамчы. Мен улам какшата бербей 1000 сомдон, же болбосо 400 адам 500 сомдон чогултуп кое турган эле маселе болчу. Бул жеңил эле нерсе болчу. Бирок чозулуп кетти. Мен да усталарга ушунчалык жаман көрдүм. Ишенсеңиздер, ол жерге мурда сүйүнүп чуркап келген болсом, азыр ол жерге келатканда жүрөк зыркылдайт. Усталар дагы эмне дейт экен депчи. Мына усталардын жүктөрү, сумкалары мына даярданып, мына азыр кечке амал, кечке жуук болуп калды. Мен эми карап отурбай, тугандар, бүгүн усталарды азыр алып Жалал Абадка жөнөдүк. Жалал Абадтан нары булар эртең Өзбекстанга чыгып кетип атышат, тугандар. Эми устаке келип коёсузбу? Эми тугандар, салам алейкум, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Маанайларыңыз? Маанайыңыз жакшы эмес? Буларды энди бүгүн менен Тартыштык, талаштык, а? Эми соода болот да. Медер сураганда эле берип коет экен деп ойлодуңуздар, лаза тартыштык, а? Эми аба жаман көрбөң, муну элдин тыйындап тапкан аманаты да. Бул мен сураганга эле ма деп көрүп атасыз, материал алганда да өзүңүз кошо барасыз, соодалашам, ар бир адамга маалымат берем, ушундай майыптарга, муктаждарга үй салып атабыз. Мындай кылып бер деп. Анан туура түшүнөсүз, балдар да туура түшүнөт, Кудай кааласа, Анан эми баягы мурда келишилген баада, Кудай кааласа, азыр келишип алдык. Эми кичине талашып тартышып калган кичине нерсебиз калды. Кудай кааласа, баардыгын чечишип алдык, келишип алдык буюрса. Урматтуу тугандар, биринчи, экинчи кабаты толук кирпичи. Мына колонна сесмопоиску, полный колонна регл сесмопоиску. Мындан сырткары плитанын замок, аркверкиси, андан сырткары аркада жанагы сарайлардын забор, пескоблогу, ушул ажаткананын кирпичи, кыскасы бардык кирпич, ушул стеналардын көтөрүлүшү жалпы биздин сумма менен 393 500 сом каражат чыгыптыр. Мен буга чейин 175 000 сом өткөргөн болсом, азыр менин колумда дагы 120 000 сом турат. Ошо менен азыр мен дагы усталардан 98 500 сом мен эртең мененке чейин бул каражатты таап беришим керек. Устаке, келиңиз, мол пешене териңиздер менен тапкан аманатыңыздар 120 000 сом. Урматтуу тугандар, мен дагы бир нерсени айта кетейин. Мына аманат, мен улам кечеден бери какшанып атсам, ошол жана Зеленградский, ушул жактан жана Алтынай деген эжекебиз Жети Өгүздөн, Ысык көлдөн. Ошол кыргыздардан каражат чогултуп 25 000 каражат которду. Мына ошол сиздин аманатыңызда ушул каражатта. Андан сырткары бизден мына бүгүн Ороз бир тууганыбыз каражат жетпей атканда 30 000 сом каражат которду. Анан элдин тыйындап салып аткан аманаттары кыскасы 3 күндө чогулган 120 000 сом мынакей. Мен буга жетпей жана 20 000 сом бирөөдөн алып чогултуп аттым белем, Кудайга шүгүр. Азыр кечке суу жуук. Азыр мына саат 8:30-9 болду. Ушуга чейин каражат чогултуп баарын чечип алып келгенибиз ушул 120 000 сом болду да, тугандар. Мен жана обедте айтып атпаймынбы? Бирөөдөн 100 000 сом, 20 000 сом карыз алып, 100 000 сом кылып алып келип бератканымда, анан ушул дагы да бир туугандарыбыз колдоп отуруп, мына ушул аманат 120 000 сом болуп, мына устакебиздин колуна тапшырылып атат. Рахмат. Мунун ичинен ооба, бирок дагы бересебиз бар. Эллерге рахмат. Ооба, бересебиз бар, билесиз. Азыр 175 буга чейин өткөргөн болсок, азыр 120, ошо менен 275, 295 000 сом акча өткөрдүк. Дагы мен сиздерге бересем бир 98 500 сом бересем калды. 100 000 деп коеюн, грубо 100 000 сом бересем калды. Тугандар, ушул 100 000 сомдучу усталар эртең чыгат Жалал Абадтан нарычы. Тугандар, келгиле аракетти кылалы. Бүгүн эртең чогултуп туруп ушул каражатты берип койсок, мен азыр ушунча көп сөз уктум. намыска тие турган да сөздөр болуп атат туугандар. Ошого баарын туура кабыл алып туура түшүнүңүздөр буюрса. Сиздерге чоң рахмат аке. Алла ыраазы болсун, кылган кызматыңыздарга ыраазы болуңуздар. Анан эгерде
Нол жерде кемчиликтерге болсо туура түшүнөсүздөр. Ээси болбой, казайын болбой, ысык тамак, ысык чайын бере албай, убагында эме ала албасак, ал жагында туура түшүнөсүз. Мээнетибиз, эмгегибиз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Эгерде ашыкча ушул жерге кызмат кылган болсоңуздар, акыретте жообун алабыз баарыбыз иншалла, Кандайдыр бир ушул жерде бир кичине бир эмеңиз калып кеткен болсо, мээнетиңиз, анын баарын акыретте алам деп эсептей бериңиз, Кудай кааласа, Ооба. Анан Кудай кааласа баарын эсептешип алдык буюрса, Ооба. Мына ушундай туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушул видеолорду максимально башкалар менен бөлүшүңүздөр. Эми туугандар, болду, бүттү деп эле калбастан, экинчи кабаттын чатырын жабыш керек. Кыршаны жабышы керек. Бүгүн эртең 2 күндүн ичинде усталардын кызмат акысын дагы 100 000 таап туруп берип алгандан кийин, ол кыршаны кандай алып жабабыз туугандар? Ушуну бир аракет кылалы. Жыгач менен эмгектенген, чатыр тинике менен, кыскасы ушул строй материал тинике жыгач менен шугулдангандар. Мурда билесиздерби, Жалал Абадтагы муктаждар комплексине Иркутскден такталар келген. Келгиле азыр да биригип туруп, мунун үстүн жаап алайлы, Кудай кааласа, аракетти баарыбыз биргеликте кылалы. Салам алейкум.